Саламатсыңарбыздар. Мен силерге кече сөз бергендей, өзүм колдонгон Биоси компаниясынын жана Жапра компаниясынын продукциялары жөнүндө силерге отзывдарды берем. Биоси компаниясы бизге 95, 96, 97, 100%ке чейин натуральный продукцияларды тартуулайт кыздар. Мен дайыма алып колдонуп жүрүүчү продукциялар жөнүндө силерге айтып берейин. Биринчи, идиш жууганга арналган каражат. Артикулу 8001 идиш жууганга арналган каражат. Ашыкча бир консерванттар, ашыкча бир ароматизаторлор составында жок, сонун каражат. Колуңарга дагы жагымдуу кел. Кийинкиси универсальное моющее средство. Артикулу 8002. Бул средство, бул каражат любой поверхностьтарды жууганга арналган. Любой. Пол жуусаңар дагы болот, идиш жуусаңар дагы болот, духовка, газовый плиталарды, раковиналарды жуусаңар дагы болот, айнек жууганга иштетсеңер дагы болот. Мен, например, жазында айнек жууганга иштеттим. Бул дагы аябай сонун, бир приятный чөптүн жыты менен сонун каражат. Андан кийин шампуньдар жөнүндө айтсак, Эклад сериясынын шампунь для нормальных волос деген шампуньун мен дайыма үзбөй заказ берип турам. Себеби муну үй бүлөбүз менен баарыбыз колдонобуз. 2603 артикулу 2603 Эклад. Мунун для жирных волос и для секущихся и поврежденных волос деген түрлөрү бар. Каалаган чачыңарга жараша заказ берип алсаңар болот. Андан кийин мына 3 каражат жөнүндө мен казак кыздын отзывын угуп туруп заказ бердим. Биринчи баскыч бул шампунь. Биринчиси шампунь, чачты өстүрүүгө жана көлөм берүү үчүн арналган шампунь. Шампунь для объема и роста волос. Артикулу 2631. Андан кийин ошол эле сериянын бальзамы. Бальзам для объема и роста волос. 2632 артикулу. Бальзам. Үчүнчүсү интенсивная сыворотка для роста волос. 2638 артикулу. Бул сыворотканы мына экөө менен башта жуугандан кийин, шампунь бальзамдагандан кийин чачты чайкап кургап бараткан учурда сыворотканы сээп, жана чачы түшкөндөр, чачы суюктар сээп туруп, массаж кылып, баштын этине себилет экен дагы, массаж кылып, сиңип кеткенче массаж жолу менен жасайт экенбиз. Буну ушул үчөөнү колдонуп, казак кыз чачымда перхаттан кутулдум деп отзыв берген эле. Мен ошону колдонуп көрүү үчүн заказ бердим. Кийинкиси зубная паста, кыздар. Зубная паста для всей семьи. Бардык үй бүлө үчүн арналган зубная паста алоэ менен. Мындан башка дагы отбеливающий бар. Бирок мен азыр колдонуп аткан, биз колдонуп аткан зубная паста 4101 деген артикул менен зубная паста для всей семьи. Бул зубная паста менен тиш жууганыңарда кыздар көбүрбөйт. Себеби натуральный, 95% натуральный. Мунун составында пенообразовательный, зыяндуу заттар жок. Андан кийинкиси освежитель воздуха, кыздар. Освежитель воздуханын 8005 деген артикулу менен колдонуп жүрөм. Жыты аябай жакшы, стойкий. Флакону кичинекей болгону менен бир эле жолу брызгайт эткениңер көп убакытка чейин турат. Кийинкиси жидкое мыло, дикая ежевика деген 2131 артикулу менен. Бирок мунун жыты көп адамга жагабы жакпай билбейм, бизге жакшы анча жаккан жок. Бирок иштетип түгөтүп атабыз. Жидкое мыло. Колго арналган. Андан кийинкиси Эклад хына, кыздар, чачты боёу үчүн арналган хына. 100% натуральный. 100% натуральный. Темный шоколад деген цвети 3002 деген артикул менен мен иштетип атам. Буну 2 жолу боелгондон кийинки калганы ушул. Булардын объему аябай чоң болот экен. Муну чачы кыска адамдар 6-7 жолу же 5 жолу, жок дегенде 5 жолу чачын боегонго жетет. Натуральный хынаны дагы барыңарга сунуштайм. Составында эч кандай химикаты жок, жалаң
хна 100% натуральный. Андан кийин кыздар, мен азыр дайыма үзбөй колдонуп жүрчү бир каражатты айтайын силерге. Мына жашыл капкагы менен кир жууганга арналган каражат. Средства для стирки. Артикулу 8003. 8003. Ушуну кир жууганга порошок албай эле ушуну колдонуп жүрөм. Бунун азыр түгөнүп калыптыр. Мен идишини таштай бердим, идиши жок экен. Ушуну дагы барыңарга сунуштайм. 8003 артикулу жашыл капкагы менен. Андан башка дагы биз колдонгон продукциялардан Хомме деген мужская линияда Хомме деген шампунь бар. Ошо сериянын балам шампуньун колдонуп бирөөнү түгөттү. Экинчи заказыбыз ошо күтүп атабыз, 2-3 күндө келет буйруса. Тонизирующий шампунь для волос, для мужчин 26-24. 26-24 деген мындай Хомме деген шампуньду колдонсо болот. Это для мужчин.